Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт, урматтуу бир туугандар. Рибадан, проценттен, сүткордуктан акча жегендер, ага акча бергендер, же болбосо ошону менен алектенгендердин мисалы булар ушундай болот. Кыямат күнүндө акыретте адамдардын бардыгы өз кабырларынан туруп келе жаткан учурда риба менен алектенгендердин абалы, алар аны шайтан ороп, мас кылып койгон өңдүү болуп, мас абалда туруп эндиреп калат дейт. Башкача айтканда, сиз жооп бере турган күн, ал күнү биздин бардыгыбыздын тагдырыбыз же бейиши же тозоку болуп чечиле турган күн болот. Ошол күнү оозубуздан жооп бере турган, сөзүбүздү билбей турган деңгээлде акылыбызды жоготуп кое турган болсок, эмненин айынан болуп калат экен бул? Эгер акылыбызды жоготуп койсок, анда бизге эң өкүнүчтүүсү, ошол күндө биздин бир банкротко учураган күнүбүз ошол болуп калышы мүмкүн экен. Бул рибанын айынан. Риба бул сүткордук. Кыямат күнүндө дейт, риба менен, башкача айтканда, сүткордук менен алектенген адамдардын мисалы, ал шайтан аларды ороп, мас кылып ойготкон өңдүү, мас абалында турат дагы, эмнени айтаарын билбей калышат. Алар ойлошот эле жашоосунда, риба, сүткорлук же болбосо процент менен алектенүү бул деле соода сыяктуу деп айтышат. Бирок сооданы биз адал кылдык дагы, ал эми процентке акча берүүнү же аны менен алектенүүнү биз арам кылдык деп Аллах Кур'ан-ы Каримде айтты. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир канча хадисте айткан, сүткордук деген нерсе же болбосо процент менен алектенүүнүн күнөөсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ким процент менен алектенип, ушундай бир сүткордук менен машгул болуп калган болсо, ал адамдын бул дүйнөдөгү жашоосундагы күнөөлөрүнүн эң эле жеңили өз энесин никелеп алган сыяктуу болот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эгерде ким риба бере турган болсо, аны алып жей турган болсо, же аны бирөөгө берип жедире турган болсо, же аны экөөнүн ортосунда күбөгө өтүп аны жазып бере турган болсо, же болбосо ошол эле жерде күбөгө өтүп кое турган болсо, ошол төртөөнүн абалы бирдей эле сүткордук менен алектенген сыяктуу болот деди. Ошондуктан үйүбүздү же болбосо башка нерсени, анын баалуу кагаздарын коюу менен анан акча алып процент менен иш кылышат. Ошондой учурларда бардык ушул төрт аталган нерсенин бардыгы кимиси ага аралашып калган болсо, бул сүткордук менен алектенгендиги төртөө бирдей экен.